Кызы бар апалар, бул видеону сөзсүз көрсүн. Кыз балага кийим алып берде көңүл буруп үйрөнө алышыбыз керек. Ушул видеону көрүп чындыгында аябай таң калдым жана бул видеону бөлүшпөсөм болбос деп сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Кыздардын кийимин карасам, астына жылтырагы бар, кармап көргүм келет. Гүлдөрдү коюп койгон, ушкаларды коюп койгон, персонаждарды коюп койгон, прям ушунчалык кармагың келет да. Билесиздерби, бир учур ушундай футболкалар чыккан, жылтырагы өйдө кылсаң башкача түс, ылдый кылсаң башкача түс. Биз кыздардыкы жылтыр болот дейбиз да, а бирок чын-чынына келгендечи, алардын кийимдерине кармап көргөнү уже удобный, нормалдуу көрүнүш катары бизди калыптандырып коет экен да бул жаккачы. А жыйынтыгында эмне? Бирөө деле кармаса, кармап көрүп атат да деп коюшу мүмкүн да. Кийим аларда мүмкүн болушунча кармалбай турган кийдириш керек экен. Ата энеси эле эмес, ал кийимди достору кармап көрүшү мүмкүн, садиктеги балдар, мектептеги балдар кармап сыйпалап көрүшү мүмкүн. Бара кызыгып атат, кармап көрүп атат деген ой болуп калат да. Анан кийин жыйынтыгында көкүрөгүн кармап көрсө деле норма болуп калышы мүмкүн, башка жагын кармап көрсө деле норма болуп калышы. Эмне үчүн? Анткени ой мен сүрөтүн көрүп атпаймынбы, муну көрүп атпаймынбы деп